Assalamu aleykum agай deyт. Атым болса Азат, 3 балам бар дейт. Өзім ата-энеси жоқ, чоңойгон баламын дейт. Карасаңыздар. Бул жашоодо эч кимиң жок болсо жаман экен. Бирок Аллах жаныңда болсо, сага эч кимдин кереги жок болуп калат экен. Жүрөк өрттөнүп жазган киши да могу киши. Агай дейт, келинчегим өзү ооруйт. Жакында операция кылыш керек Турциядан. Ал акчаны деле табам. Алланын жардамы менен. Сизден суранаарым дейт. Айыгып кетсин деп дуа кылып коюңузчу дейт. Чубак устаздын бата дуасын ала албай калдым. Жада калса колумдагы кармай албай калдым дейт. Сизди көрүп бүгүн колуңузду кармап алсам болобу сабак бүткөндөн кийин дейт. О сабак бүтпөй эле мен сиздин колуңузду азыр эле кармап коеюн. Сабак бүткөндөн кийин насыя болуп калат, азырынаак болот да. Келиңиз бир тууганым, келиңиз. Тартынбаңыз, эгер ушул суроонун ээси болсо келиңиз. Allah Taala razı olsun. Allah inşallah жеңебизге шифа берсин. Allah дуа кыласың. Мага бир топу даярдайсыздарбы? Келиңиз. Кепкаңыздын ордуна кыргыздын калпагын кийип, бийик желбиретип көтөрүп жүрүңүз. Аллах Таалам жеңебизге шифасын берсин. Сиздин Кудай жолунда ойлойм, сиз жалгыз эмессиз. Кудай жолунда сиздин бир туугандарыңыз бар иншалла. Кыргыздын калпагы сизден айлансын. Дуа кылалы жамаат. Амин. Аллах Таалам өзүн көрүп билип турасың. Бардыгыбыздын тооболорубузду өзүң кабыл кылган биринчи кезекте. Андан кийин ооруп аткан жандар бар, ошолорго Аллах Таалам өзүң шифа берген. Ошолордун катарында ушул бир тууганыбыздын келинчеги жеңебиз биринчиден операция кыла турган акчасы табылып, анан экинчиден акча сиз айткандай табылат, бирок дуа кылыш керек. Өткөндө Жаныбек деген айылдаш досум бар эле, ошол айтат, акча тапканыма сүйүнүп бардыгы чечилет деп мен болсо дуа кылбай калыпмын дейт. Эми дуа деле кылды, бирок жетиштүү дуа кыла албай калдым дейт. Ошон үчүн акча да табылсын, андан кийин Кудай Таалам ошол кылынган операция жеңил болуп, ошол оор илдетинен айыгып, балдарыңыздын кашында келинчеңиз аман эсен жадырап жайнап күлүп, чогуу жакшы бир жашоо өткөрүңүздөр иншалла. Кыздардын кызматын, уулдардын урматын көрүңүздөр. Кудай Таалам дагы жакшы уул кыздарды берсин, жеңебиз жакшы болуп келип. Эмки жылы сиздин үйүңүздө ошол бешик тоюн белгилеп калалы. Аллах Таалам ыйманыңарды бекем, ден соолугуңуздарды чың кылсын. Амин. Аллах.